Саламатсыздарбы кадырлуу калайык жұрт. Ошентип Улуу Атамекендик согуштун 70 жылдыгына арналган Көкбөрү боюнча турнир өз ишин баштады. Баштады буюрса, мынакей 8 команда катышкан ошол турнирге. Алгачкы тандап алуу турлары башталды. Ак Суу командасы менен Ош областынан келген Достук командасынын алгачкы беттеши. Мынакей көрүп атасыздар, эки команда азыр эми саламдашуу азыр эми өткөндөн кийин бир кызыктуу жакшы оюнду башталмакчы деп турабыз. Жашыл форма чандары булар Ак Суу командасы, жана ошондой эле салттуу көк команда, көк формадагы бул Байыш Ниязов баштаган Достук командасы. Мынакей эми эки команда тең элден бат алгандан кийин бир ушул эрендердин эл оюну болуп эсептелген кыргызды кыргыз кылган ушул Көкбөрү оюнун баштаган турушат. Көрүп атасыздар, баардыгы тең жаш балдар, баатырлар, атактуу улакчылар да бар, жан келген улакчылар да бар. Эми аралашып жакшы кызыктуу бөйдө кычкан тышкары кылып бир жакшы оюн болсо экен деп баарыбыз тең бир омин деп бата кылып коелук. Биз эми акырында салтка айлангандай эки команданын курамы менен тааныштыра баштасак, биринчи Достук командасы бул жерде Ниязов Байыш, Бөлтүрүк деген аты менен Султанбеков Бабуш Торпедо менен, үчүнчү Исаков Айбек Амадор менен, төртүнчү Майлыбашев Таши Дон деген аты менен чыккан экен. Бешинчи Жапакеев Бактияр Взрывной деген аты менен мынакей улак башталды. Талабек уулу Бактияр Карышкыр деген аты менен, 7-нчи номерде 6-нчы Исаков Ильяс Лимон менен, 8-нчи Ниязов Кыязбек чагылганы менен, 9-нчы Алсеитов Жишан Япончиги менен, Ниязов Манас Золотой менен, Мукаев Белек девятка менен, жана ошондой эле Боконбаев Рамзат Рекорд деген аты менен чыккан экен. Мынакей көрүп атасыздар, жакшы оюн башталды. Байыш Ниязов менен азыр Ак Суу командасындагы Солтонов Уландын ошол улакка болгон күрөшү азыр эми кайрадан ошол жекеме жеке оюндан уланмакчы. Аңчакты бес ошо Ак Суу командасынын курамы менен дагы тааныштырып кетели. Жолдошбек уулу Бакыт Карагашка аты менен чыккан экен. Экинчи Жолдошбеков Кубанычбек Поляк деген аты менен, Кубанычбек уулу Бекболот Торкасы менен, 4-нчү номерде 4-нчү Кыданов Төлөгөн теңгеси менен, 6-нчы Канатбеков Калыбек Красавчик Наристеси менен, Канатбеков Солтонов Улан Наристе менен, Канатбеков Калыбек Красавчик деген аты менен чыгыптыр. Базаркулов Байыш Талисман деген аты менен, 8-нчи Темирбеков Орозбек Сараты менен, 9-нчы Айдарканов Азат Карагери менен, 10-нчы Раис уулу Айбек Кашкасы менен чыккан экен. 11-нчи Жолдошбеков Амантур Ботакөсү менен, Жумал уулу Дүйшөн Лимону менен. Мынакей бул жерде бардыксы текши жаш балдар экенин көрүп турабыз. Байыш Ниязов мына Бөлтүрүк деген аты менен Достук командасынын сүрөп баштады. Капитан командасы жана ошондой эле Достук командасынын машыктыруучусу болуп эсептелет. Мынакей кетип баратат Байыш Ниязов. Мына ошентип алгачкы эмнөттөрдү Байыш Ниязов өзүнүн командасына биринчи улагын алып келди. Байыш Ниязов ушул Достук командасынын машыктыруучусу, жетекчиси болсо Тукашев Мыртыбек Байке болот. Мынакей Ботокөс деген ат аябагандай жакшы даярдыкта келгени көрүнүп турат. Бул жерде Ниязовдор 3-1 тууган, билесиздер, жакшы. Мына ошол Улуу Атамекендик согушта каза болгон ошол бардык советтик, мурунку Советтер Союзунун элин коргогон биздин ата-бабалардын арбагына деп туруп башталган Көкбөрү оюнунда биринчилерден болуп Байыш Ниязов өзгөчөлөндү. Көрүп атасыздар, эми Ак Суу командасында жаш балдар экенин келип эле уткан киши болбойт бул жерде. Бирок ошентсе дагы жаш болсо дагы үч үйдүн балдары, тажрыйбалуу жигиттер. Көрүп атасыздар, мына аябагандай жакшы ат, жакшы балдар. Ак Суу командасы ойноп атат. Алардан мурда өзү ар кайсы тойлордо ойноп жүргөн балдар, мына эми профессионалдык деңгээлге чыгалы деген үмүт менен ушу ак суулук жигиттер, ал эми биздин Достук командабыз мына Бөлтүрүктөн бери ойноп жүргөн балдар атактуу. Ушу Достук командасы дагы 21 март Норус майрамына карата болгон оюндарда кекке каршы байгелүү оюндарга ийилешпей калышкан.
азыр эми кайрадан ошол аттарын да өзгөртүп келген, ошол эле оюнчулар ошол эле состав, бирок аттарын өзгөртүп келиптир. Эми бир жакшы оюн көрсөтөбүз деген ойдо келишкен экен. Улак азырынча жерде 1 мүнөт дегенде азыр көтөрүлбөсө эрежеге ылайык ошо 1-1 оюндан башталмакчы. Эки жаш команда эми улакты көрөлүп, улакка көңүл бөлүп. Бауш Майлыбашев азыр, Султанбеков Бауш азыр экинчи номурда азыр Достук командасына улакты көтөрүп алды. Азыр өнөктөштөрүнө өткөзүп берип, же өзү салабы мынакей. Бозоркулов Байыш мына азыр түшүп бараткан улакты сүйрөп чыкты, көрүп атасыздар. Исаков Айбек. Исаков Айбек, Амадор деген ат менен мына 3-чү номурдагы Айбек кайрадан чабуулу башталды, көрүп атасыздар. Мына Кудай буйрса 3 күн 5-6 7 тандап алуу айланпа оюндар болот дагы. 8-синде эс алып кайра 9-унда Кудай буйрса бир жакшы самалык ушул финалдык беттешүүлөр болот. Ушул оюндарды уюштуруп берип аткан Көкбөрү Федерациясына жана улуттук борбор ат оюндарын, улуттук оюндарды өнүктүрүү агенттигине да терең ыраазычылыктарды билдириш керек. Айбек бирок басып жүрүп ушул дододо улакты деле көтөрүп жүргөн өтө кыйын. Ушул казанга жеткенде Айбектин азыр шайы кетип кароосу кетип калган экен. Өздөрү көрдүңүздөр, ушу улак менен кошо өзү дагы жерге түшүп калды. Улак кайрадан Достук командасында. Эңкейип аткан азыр Нияз Манас эңкейди эле. Көтөр. Дүйшөн деген жигит мынакей 1992-жылы төрөлгөн жигит. 12-чи номурда Аксуу командасындагы Бакуля көтөрдү эле, бирок тилекке каршы болбой калды. Ушу Карышкыр деген ат экен. Азыр эми ушул оюндарда Кудай буйрса Сары Өзөн командасында дагы БТР Урмат Мусаев өзүнүн БТР менен келген айтып атышат. Буйрса жакшы оюн болот болуш керек. Жекеме-жеке. Бүгүнкү оюндун биринчи жекеме-жеке, экинчи оюну жекеге такей япончик менен Жишан Алсеитов, мурунку Кабылан командасынын оюнчусу. Япончик дагы аябагандай атактуу аттардын бири. Өзүңүздөр көргөндөй кичинекей ат болсо дагы ушул 1-1 жекеме-жекеге аябагандай жакшы туруп карасаңыздар эми. Жолдошбек уулу Бакыт Карагашкасы менен ушул Аксуу командасынын капитаны, өзү 1-1 оюнда чыкты. Жишан болсо, Жишандагы алдындагы япончиги дагы өтө тажрыйбалуу оюнчулардан. Экөө эми мынакей өткөндө 21-марттагы оюндан кийин ушу командадагы балдарга атайын аттарды ыңгайлап өчкөн. Жишан азыр басып алды. Байыш Ниязов азыр өткөзүп алат. Мынакей өткөзүп алды. Экинчи улакка кетти окшойт. Жок, тилекке каршы кайрадан улак казандан чыгып кетти. Эми Аксуу командасында да бир мүмкүнчүлүк бар. Улакты азыр эми өз казандан алып чыгып кеткенге. Ушу казандын түбүнө келгенде барыстар билесиздер, аябагандай кооптуу акыбал жаралып калат. Аттар дагы, балдар дагы жаракат алып калышы мүмкүн. Ошон үчүн калыстын чечими азыр аябагандай орду менен туура болду деп ойлойм. Ушу жекеме-жекеге кирип ойношу керек. 8-чи минутта кетип 9-чу минутта башталды. 1-0 Достук командасы азырынча алдыда. Бауш экинчи номурдагы торпедасы менен кирген экен Достук командасынан. Ушунда Бакыт Карагашка менен Талас, Көкжал жана Сары Өзөн деген командалар бар. Бүгүн 4 оюн көрөсүздөр, урматтуу көрөрмандар. Күн сайын 4 оюн.
Bugün erten mürsü günü. Demek 5. may, 6. may, 7. may, 8. mayda komandalar yesalar. Demek 9. mayda Kuday buyursa bizden finallik oyunlar 3. 4. orunga jana 1. 2. orunga. Andan tышкары урматтуу көрөрмандар бизе 9. Бакыт Жолдошбек уулу азыр Карагашкасы менен эңип басып алды. Мынакей эми Ак Суу командасында дагы мүмкүнчүлүктөр пайда боло баштады. Бул дагы 89-жылкы Чавандес бауш азыр жабышы болгон экен. Кыскаралыкка чалуу ушундай жөнөштөрдү сиздер үчүн урматтуу көрөрмандар, урматтуу улуттук ат оюндарын сүйүүчүлөр, силерге арнап жалпы элибизге байрам куруп берип аткан бул биздин улуттук оюндарды өнүктүрүү борбору жана көпчөлүк Бакыт Карагашкасы менен мынакей азыр кайрадан чабуулга чыкты. Байыш Ниязов жабышы болгон экен. Бул дагы Байышта жабышы болсо аягына чейин ушул улакты жулуп алганга чейин жабышып жүргөн улакчылардан экен билесиздер. Бирок эми Достук командасынын азыр Ак Суу командасы кандай бир айла таап улак салып кеткенге аракет кылат болду экен. Барсы. Мынакей эми ачылды. Бакыт Жолдошбек уулу, давай. Белек Букаев, муну жакшы билесиздер. 11 номурдагы азыр ойноп аткан девятка деген ат менен бул мурун Кабылан командасында эң кыйын чабуулчулардын, коргоочулардын бири болуп эсептелип келген. Азыр эми көрүп атасыздар. Тайгазаны сактап калды Белек Букаев. Кайрадан жеке-жеке мына ушул жерде азыр ар бир оюнчунун өзүнүн аткара турган функциялары деп коё, өздөрүнүн бай үйүндө даярдалган тапшырмалары бар. Мына Белектикин болсо, билесиздер кайсы командада ойнобосун, бул ушул команданын сүрө болуп, бул жерде эми баатырлардын оюну болгондон кийин кичине жүрөктөрүн алып, ат салып, ушундай бир коргоочулук ролду аткарган жигит. Бул Казандын түбүнө барганда, же болбосо чабуулга барганда ушул кескилегенге аябагандай маш болгон жүрөктүү жигиттердин бири. Япончук менен Жишан, Достук командасынан Алсейитов Жишан, жана ошондой эле Ак Суу командасынан азыр Ак Суу командасынан азыр номуру жакшы көрүнбөй атат. Бул 5 номурдагы Солтонов Улан экен. 85-жылкы Чавандес эң улуу баласы ушул. Наристе деген ат менен мынакей азыр басып Жишан япончук менен кайрадан улакты алып чыкты. Азыр эми Манаска өткөзүп бергенге аракет кылып болуш керек. Мынакей Манас улакты алып басып алды. Золотой деген ат менен Золотойдо өткөн Ноорустагы оюнда аябагандай жакшы оюндарды көрсөткөн. Золотойдагы карлуу аттардын бири ушул азыр созуктуруп туруп мынакей. Эми мынакей Тайгазанда эч ким жок. Ниязов Манас өзүнүн командасынын 3-чү улакты алып келген. Бирок Тилекке каршы мынакей Жолдошбеков Амантур Ботокөз деген ат экен. Мынакей жолоп ушу Казандан улакты алып чыкты. Кыяс Ниязов бул дагы алды жерден көтөрүлүп атат Ак Суу. Кыяс эмес, ал болсо Исаков Ильяс экен. 6 номурдагы ошо азыр улакка эңкейип аракет кылган. Мына эми кайрадан Ботокөзү менен Амантур улакты басып алды. Тилекке каршы аут кайдап чыгып атышат окшойт. Айда. Мына эми Амантурда эми мүмкүнчүлүктөр бар. Булет мына. Ай таңдын көрү мынакей. Кичине шашып калганда кээде ушундай болуп калат, бирок эми Азамат ушунча дододон сууруп чыгып туруп тажрыйбалуу Достук командасынан жулуп чыгып ошол Казанга чабуулду жалгыз кылган. Бул дагы оңой жигиттерден эмес.
мындай аттан жыгылгандар боло берет. Бул болсо жазбай экен. Кайрадан жекеме-жеке. Мынакей япончик менен Алсеитов Дишан келткан көрүп атабыз. 9-чу номурдагы Дишанды болсо билесиздер, ушу Урмат менен Урмат Мусаев болбой калган кезде ушу БТР менен Кавлан командасында жекеме-жеке чыгып ойноп жүргөн жигиттердин бири. Солтанов наристеси менен кирдилер, өтүлекке каршы эми япончик дагы кичине өнөрлүү бой жапсат болгондуктан Дишан үчүн анча деле кыйын болгон жок. Улакты эңкейип көтөрүп алганга азыр эми өнөктөштөрүн издеп Бакуляга өткөзүп берет болсо керек. Талайбек уулу Бакуля, бул дагы атактуу Кавлан командасында Месси деген ат менен ойноп көптөгөн ийгиликтерди жаратып жүргөн бала. Бул дагы байтиктик жигит. Эми Бакуну көрөсүз. Мынакей айткандай эле ушул Белек Букаев өзүнүн командасына жардам берген келип калды. 3-чү улак салынды. Талайбек 15-чи минутта кетти. Бул да жаш эле жигит. 3-0. Талайбек уулу Бактияр өзүнүн Каршкыр деген аты менен өзүнүн командасына 3-чү улакты алып келди. Ойноп жүргөн бул Кавлан командасында 2-0. Oyun 6-cı minutta. Кечиресиздер, экинчи 2-0 экен. Эгер 3 улак салынган сыяктуу сезилип кеткен экен. 2-0. 16-17 минутта кетти. Рамзат да кошулган экен мына эми Рамзат чыкты. 2-нчи номерде Токопаев Рамзат. Уақыт болсо кетип атат. Ошо улак 1 минуттун ичинде көтөрүлбөсө. Айбек Исаков, Айбек. Амадор деген аттынаке күлүк атканын көрүп атабыз. Эртеден бери аябаганда жерге жакшы иштеп атат. Ушу Айбек дагы дододон алып чыкканда негизи 12 баланын ичинен тандалган гана жигиттер ушул 8 аттын арасынан алып чыгышат. Мына 3-чү улак. Кетти 3-чү улак. Айбек Исаков Амадор деген аты менен достук командасынын 3-чү улагын алып келди. Мына эми биринчи таймдагы аягына чыгып калды көрүнөт. Ушул менен бир 2 минут тегерегиндеги убакыт калды. 3-0. Бирок ошол Аксуу командасы жаңыдан уюшуп чыгып келаткан команда, жаш команда болсо дагы аябаганда жакшы улактарды, жакшы оюнду көрсөтүп келатат Нурустан бери. Кудай буйрса, келечеги бар. Келе калып эле эч ким деле ушу достук командасы деле, Кавлан командасы, Бөрлү командалары, Сары Өзөн чүй командалары, Суу Самыр командалары деле келе калып эле чемпион болуп жоксо бир жакшы ийгиликтерге жеткен эмес. Бакуля өткөндө биздин федерациялардан соонун ветерандардын менде болгон кыз жаштан өйдө. Мына ошол балдар абдан кызыктуу ойноду. Эң жакшы таза ойноштук. Ошондой болсо да балдар жаракат алып травмалык калып атат. Демек, дагы да эки атташ керек экен. Манас Ниязов мынакей өзүнүн золотой менен кайрадан улакты көтөрүп алды. Бул эми достук командасынын, жолосо мурунку Суу Самыр командасынын булар барса Кожомкулда ойноп жүргөн балдар. Мына эч ким жок, буушту атты создуктуруп келип туруп анан булит салганга үйрөнгөн жигиттер. Мына ошентип 4-чү улагын Манас Ниязов салып кетти. 4-0. Биринчи тайм деле аягына чыгып калды окшойт. Эми биринчи таймдын тагдыры чечилип калса керек. Бирок баардык салды да. Дагы 2 тайм, 2-20 мүнөттүктөр бар. Мүмкүн ошол Аксуу командасынын баштыруучусу же болбосо команданын жетекчиси азыркы биринчи таймдан кийинки кеткен кемчиликтерди айтышып, мүмкүн тактикасын өзгөртүшөт дагы. Бир жакшы кайрадан улак башталат болсо керек. Бирок кандай болсо дагы эсеп 4-0. Достук командасы алды да. Мына
мына көтөрүп кетканда кээде өзүнүн командасын өзү ушинтип тоскоолдук жаратып коет. Мына эмгектенип көтөрүп кеткен улакты ат менен ат салып ошол кайрадан түшүрүп коюшту Аксуунун балдары. Бирок андай деле каршылашкан бир ат салган оюн деле болгон жок. Мына баарысы тартиптүү, жакшы оюндар болуп атышат. Өзгөчө акыркы минуттарда абайлатыңар балдар, Елжабайга баратканда түштүшпөй урушпа акыркы минутта кетти. Байыш Ниязовдагы Достук командасынын капитаны жана машыктыруучусу, бул дагы эңкейгенге аракет кылып атышат. Көрүп атасыздар, 1-номурдагы эң тажрыйбалуу оюнчулардын бири десе болот. 1 минутта убакыт өттү. Эми жекеме-жеке ушул жекеме-жеке менен биринчи бөлүм аяктаса керек. Өзүнүн каршылашына атын башын кармап берип Белек Мукаев, бул дагы чоң жигитчилик. Ошентип 4-0 Достук командасы азырынча алдыда. Биринчи тайм аягына чыкты. Биз сиздер менен азыр кичинекей тыныгуудан кийин жолукмакчыбыз. Улуу Ата мекендик согуштун 70-жылдыгына арналган көкбөрү боюнча турнирдин биринчи оюнун экинчи бөлүгү Достук командасы менен Аксуу командасынын оюнуна күбө болуп жатабыз. Кудай буйрса мынакей жакшы оюн башталды. Бул жерде эми группага бөлгөндө дагы ушул матка деп коет. Күчтүүлөр менен группаларга бөлүп, күчтүүлөрдү анан жаңы келген командаларды аралаштырып ойношот. Бул эми илгертен келаткан салт. Антпесе ошол күчтүүнүн күчтүүсү чыкпай да калат экен. Чочола кармаганда ошол күчтүүлөр биринчи ойноп калса, кийинчерээк ошол финалдык беттештерге барганда кызыктуу оюндар болбой калат деп ушул федерациядагы аябай жакшы иштерди алып барып жатышат. Достук командасы алдыда 4-0 Аксуу командасына ийгиликтерди каалап кетмекчибиз. Мынакей эми оюн дагы башталганы турат. Биз эми кайрадан эки команданын составы менен тааныштыра баштасак, кайрадан дагы бир жолу ошол калайык журт өзүнүн баатырларын билиши керек. Достук командасында 1-номурда Ниязов Байыш, 2 Султан Бабуш. Мынакей экинчи бөлүм башталды. Исаков Айбек, Майлобашев Ташы, Чапакеев Бактияр, Исаков Ильяс, Талайбек уулу Бактияр, Ниязов Каязбек, Алсеитов Дишан япончик менен бирге бир ойноп атышат. Ниязов Манас, Мукаев Белек, Бокомбаев Рамзат. Бул Достук командасы азырынча алдыда 4-0. Аксуу командасында биринчи Жолдошбек уулу Бакытбек, Жолдошбеков Кубаныч, Кубанычбек уулу Бекболот, Кынатов Төлөгөн, Солтонов Улан, Канатбеков Калыбек, Бороскулов Байыш, Темирбеков Орозбек, Айдарказыев Азат, Раис уулу Айбек, Жолдошев Амантур, Жоман уулу Дүйшөн. Мынакей азыр Исаков Айбек мына жогоруда айткан 3-номурдагы оюнчу алгачылардан болуп улакты алып барып Казанга ыргытты эле, бирок тилекке каршы түшпөдү. Бакуля азыр эңип алды каршыкыры менен. Азыр эми атты создуктуруп туруп кайрадан оюнга кирмекчи. Бул эми Бакуля аябагандай тажрыйбалуу, жаш болсо дагы тажрыйбалуу оюнчулардын бири. Мынакей Достук командасы бирден баланы буп эми мындай кээде боло берет. Ошол борт деп коет. Ошо дуалга барганда ошо аттагы жалтанып жалт коюп качканда улак түшүп калат. Айбек, Раис уулу Айбек, бул да Ноорузда ушул Аксуу командасынын курамында ойногон. Улакты болсо салмагын өзүңөр билесиздер, 35 килограммдан 37 килограммга чейин болот. Аба ырайы болсо жакшы жаан жаап өттү. Азыр эми аттардагы балдар да кыйналбай жакшы серин ойноп аткан учур. Бирок эми каршылашкан деле бирине бири ат салган оюн деле болгон жок. Бардыгысы ушу эреженин негизинде жакшы оюн көрсөтүп атышат. Айбектин өнөктөштөрү жазынча жардам бере албай атышат. Же улакты өткөзүп бергенге аракет кылабы. Кашкат деген аты менен мынакей өзүңөр көргөндөй карысуу жетпей калды окшойт Айбектин. Азыр алмашыбай кетти, улак жерден көтөрүлдү. Жапакеев Бактияр азыр улакты басып алган экен, жекеме-жеке.
Бакыт биринчи номердо Аксу командасынын оюнчусу, бул капитан командасы. Жана ошондой эле Бабуш чыгыптыр. Султанбеков Бабуш экинчи номердагы. Мынакей көрүп атасыздар, баш кийим кийбей эки улакчы тең аябагандай жанын үлөп ойногон жигиттер экен. Жакшы билесиздер, ошол Бабушту дагы Нооруз оюндарынан баштап аябай жакшы оюн көрсөтүп атканын көрдүк. Азыр Бабуш оңтук такымга басып алды. Эми бул дагы аябагандай кооптуу акыбал. Азыр Бакыттын карысы жетсе, ошол аңтара тартып дагы улакты жулуп кетет. Бабуш чыкты. Мынакей өнөктөштөрү Достук командасы тажрыйбалуу жигиттер ушинтип бири-бирин жөлөп таяп аттарын айдап 5-чи улагын салып кетти. Бабуш Султанбеков Достук командасына экинчи бөлүмдүн 4-чү минутасында 5-чи улагын салып кетти. Беш нөл Достук командасы алдыда. Мына ошентип алгачкы оюн аябай кызыктуу өтүп баштады. Өткөндө Ноорузда дагы ушул Достук командасы биринчилерден болуп ойноду эле. Өзү жакшы билесиздер. Мында дагы ушул биринчилерден болуп ушул турнирди ачып аткан команда. Ошондой биринчи оюнда жакшы ийгиликтерге жетишкен. Бул дагы ушул команданын балдарына аябагандай чоң өлгө түрткү берет. Жакпакеев Бактияр взрывной деген ат экен. Мынакей көрүп атасыздар. Шашпай эми. Ооба, эми бул эми взрывной деген атына жараша ушул казанга аттардын күүсүнөн ушул булакты оңдоп кармаганга чейин эле казандан казанга бул аттар жетип калат. Аябагандай темпте, аябагандай күлүк аттар. 6-0 Бактияр өзүнүн командасына взрывной менен 6-чы улакты алып келди. 6-0. Аба ырайы дагы аябагандай жакшы. Мынакей эртең менен кичине жаан өткөндүн жаап өттү эле. Аттарга дагы жакшы болду, балдарга дагы өтө ысыбай, жакшы серүүн аба ырайы дагы туруп берип атат. Бабуш Аксу командасы мынакей улакты көтөрүп кетишти. Эми бир улак салганга мүмкүнчүлүк болсо жакшы болот эле. Амантур Райсулу Жолдошбеков Амантур экен, 11-чи номердагы азыр өзүнүн ботокөзү менен басып алды, бирок тек ашына Байшниязов тажрыйбалуу оюнчу. Бул эгерде жулуп алганга мүмкүнчүлүк болбосо, булар аутка айдап чыккан. Бул дагы бир тактика. Азыр эми Достук командасы деле ушу аттарын кыйнабай, балдарын кыйнабай, акырын коргоного өтүп, жекеме-жекеде оюн өткөзө тургандай тактика өтөт болсо керек. Сиздер билесиздер, эми 6 улакты кубалап жетиш өтө кыйынга туруп калат. Бирок эми ким билет, ушул оюн көрсөтөт. Мүмкүн чын эле Аксунун балдары тең ойногонго да аракет кылат. Бирок эми бир улак салып кетсе дагы ушу Аксунун балдарына жакшы бир стимул болот эле. Тажрыйбалуу Талабек уулу Бактияр минген Каршкыр деген ат экен. Ушул Достук командасындагы оюнчулардын бардыгысы көп жылдан бери ойноп келаткан. Ушу Кабаланда ойногон балдар бар. Ниязовдарды билесиздер, ошо атактуу Кожомкул командасын ойноп жүргөн. Булар дагы даана Каршкырлар. Ошо көк бөрүнүн баатырлары. Эми Аксу командасына болсо ийгиликтерди кааламакчыбыз. Барысы алдыда. Бул жерде эми 8 команда айлампа системасында баары бири-бирин ойноп чыгышат. Ошол жерден анан ким өзүнүн группасына көп упай топтогон болсо, ошол финалдык беттешүүгө чыкмакчы.
Көрөтастар япончиги менен 9-номурда Дишан Алсеитов достук командасынан жекеме-жеке чыкты. Жолдошбек уулу Бакыт Карагашкасы менен эртеден бери жекеме-жеке чыгып атат, бирок тилекке каршы ушу жакшы оюн көрсөтө албай атат. Негизи кийинки убактарда ошол жекеме-жекеде аябаганда көп тагдыр чечиле турган болуп калды. Көкбөрүдө жакшы билесиздер. Дишан Алсеитов япончиги менен жанатан бери ошол жекеме-жекеге чыкканда улакты алып чыгып берип, өзүнүн өктөштөрүнө өткөзүп берип атат. Достук командасы менен Аксуу командасынын алгачкы беттеши. Экинчи тайм 9-минутага кетти. Жекеме-жеке Карагашка менен япончиктин ойуну. Көрүп атасыздар, ушул кичинекейлигине карабай япончик дагы жекеме-жекеге аябай жакшы ойногон аттардын бири. Бул жерде эми азыр жана жогоруда мен айтып өткөндөй эле ошол достук командасы убакытты чойгон тактикага өтүштү. Дишан айлап адап чыкты, азыр Байышка өткөзүп берди. Бөлтүрүк деген аты менен мынакей Байыш азыр өзүнүн чабуулун баштады. Жерде Амантур, Жолдошбеков Амантур 11-номурдагы Аксуу командасынын чабуучусу, бул дагы жабыш алган экен. Бирок мынакей көрүп атасыздар, ары бириси бирден баланы бууп, ушу Байышка бир мүмкүнчүлүк түзүп берип атышат. Кыяс менен Байыш мына 2-1 тууган 7-чи улагын салып кетишти. Жетинөл достук командасы алдыда. Достуктун машыктыруучусу жана капитаны Байыш Ниязов 7-чи улагын өзүнүн командасына алып келди. Убакыт болсо 11-чи минутага кеткен экен. Ой, Кудай сактай көр. Кайрадан Манас Ниязов улакты. Бул Кыяз экен, Кыяз Ниязов. Тилекке каршы 8-чи улак түшпөй калды. Айбек Исаков азыр улакты көтөрдү эле. Аксуунун балдары бүгүнкү оюнда аябагында жерге көбүштеген жакшы эңимчил балдардан болуп, ушу достук командасынан Айбек Исаков 3-чү номурдагы бала аябай жакшы оюн көрсөтүп атат. Амадор деген аты менен аты дагы күлүк жакшы ат экен. Кыязбек Ниязов чагылган деген аты менен мынакей 8-чи номурдагы улакчы 8-чи улагын алып келип таштап койду. Мынакей бул азыр Амадор менен чыккан экен. Ыңгайына карап. Айтсаң тиги видео тартып аткан жакка. 8-0
Достук командасы алдыда ушу улуу атамекендик согуштун жеңген күнүнүн урматына уюштуруп жаткан ушу улак команда улак боюнча көкбөрү боюнча турнирдин алгачкы оюну. Менимче ушул 2 таймдан бери биринчи болуп биринчи жолу Ак Суу командасы улакты жерден көтөрүп кетишти. Тилекке каршы ушу достуктун ынтымактуу ойногон балдары кайрадан ушу улакты жерге түшүрүп коюшту. Улакка эңкейген аракет кылып аткан Ниязов Манас 10-номерда көрүп атасыздар. Тилекке каршы улак көтөрүлгөн жок. 1 мүнөттүн ичинде көтөрүлбөсө ошо жеке-жеке оюнуна бериши керек. Азыр эми Карагашкасы менен ушул Ак Суу командасынын капитаны Бакыт чыгып атат. Жана ошондой эле менимче Бабуш окшойт. 2-номердагы Достук командасынан Торпедо деген ат экен. Кээде ушундай болуп калат. Бакыттын азыр эми Бабушта убакыт да бар, мүмкүнчүлүк да бар. Акырын шашпай басып алып, анан чабуулун улантканга. Тогузунчу улакты Достук командасы өзүнүн капчыгына алып келди. Мына 9-0. Бабуш Султанбеков Бабуш торпедасы менен жекеме-жеке чыкты эле. Тилекке каршы ушу Бакыттын эли ооп калгандыктан убакыт бүтө электе экинчи жуп киргенге болбойт. Манас Кыязбек Ниязов 10-чу улагын таштап кетти. 10-0. Достук командасы аябаганда жакшы. Бул жерде майлампа оюндар болгондуктан ушул эгерде теңчүүлөр болуп калса аягында бал упай санайт. Андан кийин салынган, салып кеткен, салдырып ийген салган улактарды санашат. Ошол үчүн азыр командалар баягы колунан келишинче көбүрөөк улак салганга аракет кыла турган оюндар болуп калды. 3 күн айлампа оюндар болмокчу. Ошо 8 команда бардыгысы бири менен бири ойноп чыгат. Көрүп атасыздар. Солтонов Улан. Манас Ниязов 11-чи улагына кетти, бирок тилекке каршы ушул золотой эртең бери байкатабыз, казанга жакшы токтобой атат. Дишан Алсеитов улакты өткөзүп алганга аракет кылдыр, бирок тек каршы аксуулуктар мүмкүнчүлүк берген жок. Азыр эми Манас өзү кайрадан чабуулун баштап кирип атат. Бирок эми азыр же оюн же Достук командасы улакты салгысы келбей атат, же
Аксу командасы улакты салса сала берсичи деген бир сууз мамиле менен оюн башталды окшойт. Экинчи бөлүмдүн 17-18 минутасына кетти. Эсеп болсо 10-0 Достук командасынын артыкчылыгында өтүп жатат. Эми Достук командасы Таши алган экен. Майлыбашев Таши. 11-нчи улакты Майлыбашев Таши салып кетти. Норус байрамына арналган оюнда да ошо Таши Майлыбашев аябаганда жакшы оюн көрсөткөн, бирок тилекке каршы андайым Достук командасы утулуп калышты эле. Он 1-0, 19 минута кетти. Мына акыркы чабуулдар. Бауш экинчи номерда Достук командасынын оюнчусу. Мына дагы бир жолу басып алды торпедасы менен. Эми ошентип 12-нчи улакты Бауш салып кетти. Аябагында жакшы оюн көрсөтүп жаткан жигиттердин бири мына Достук командасында. Көрүп атасыздар, ошо өзү дагы олбурлуу, ошо ошто аламанда торпоктотуп жүргөн жигиттер экен көрүнүп турат. Эсеп 12-0. Ошентип экинчи бөлүм дагы аягына чыкты. Кыска тыныгуудан кийин биз чечүүчү ушу 3-чү бөлүмдө жолукмакчыбыз. Достук командасы менен Аксу командасынын беттеши. Мынакей чечүүчү 3-чү тайм. Эсеп болсо 12-0. Достук командасы алдыда. Көрүп атасыздар, мына Бакулядагы эңкейгенге аракет кылып атат. Кабылан командасында ушул Месси деген ат менен ойноп жүргөн жигит азыр Кабылан командасы тарап кеткенден кийин ошо Достук командасына Жишан Алсеитов, Талабек уулу Бактияр, ошондой эле Белек Мукаев үчөө ушул командага өтүп кетишкен. Айбек Исаев, Исаков кайрадан ушу биринчилерден болуп улакты көтөрүп чыкты. Ошентип 13-чү улагын салып кеткенге жетишти. Он 13-0. Үчүнчү бөлүмдүн биринчи минутасында кайрадан ушул Достук командасы өзгөчөлөнүп 13-чү улагын салып кетишти. Көрүп атасыздар, келечекте Кудай буйрса Кыргызстандын курама командасына келе турган жигиттер менен ушул Достук командасынан дагы тандалат деген ниеттебиз. Подходи этот, намерение там VIP минуту разбить, чтобы откроет. Жапакеев Бактияр 5-чи номердагы Достук командасынын оюнчусу, өзүнүн Взрывной деген аты менен 14-чү улакты салганга
Партат 14-0. Өстөр көргөндө азыр Орозбек Леке каршы ушу аттан жыгылып калды. Эми Көкбөрүдө кээде боло берет ушундай учурлар. 4-нчи минутта аяктап, 5-нчи минутка кетти. Эсеп болсо 14-0. Достук командасы алдыда. Бул жерде эми өздөрү байкагандай ушу айлампа оюндар боло тургандан кийин бул жерде упай санашат. Эгер упайлары бирдей чыгып калган болсо, анда ошол салынган жана салып кеткен улактарды санашат. Ошон үчүн командалар колдон келишинче көбүрөөк улак салганга аракет кылышат. Манас Ниязов. Көрө тастар бирден улакчы каршылаштарын бууп, өзүнүн оюнчусуна жакшы бир шарт түзүп берип атышат. Амадор минген экен азыр. Ушу тилекке каршы улакчылар оюндун ичинде бардыксы аттарды алмаштырып мингендиктен ошо атайын заявка берилген кагаз боюнча кээде кайсыл ат экени дагы таанылбай билинбей калып атышат. Ошо номерлары жок. Негизи ушул эреже боюнча аттарга дагы тердиктерине номерларды басыш керек эле. Ошондуктан кээде ошол аттарды туура эмес айтылып калгандыктан ушул көрөрмандардан да кечирим сурап кетебиз. Бул жерде эми тердегенден кийин аттардын баарысы окшош болуп калат экен. Достук командасы кайрадан өзүнүн чабуулун баштады. Жапкеев Бактияр ошо взрывной деген ат менен мынакей тилекке каршы 15-нчи улак салынбай калды. Кайрадан Исаков Ильяс Золотой менен чыгыптыр. Мына мына азыр Амадор менен Манас менен ошо ат алмаштырып минген экен. 15-нчи улак. 15-0. 16-нчы улак салынган экен. Мына эртеден бери достук командасы улакты ташый берип, канча улак салгандагы таке санапта үлгүрбөй калып атабыз. 16-нчы улагын салып кетти. 6-нчы минутта 3-чү бөлүм, чечүүчү акыркы бөлүм. Ушул биринчи оюндун достук командасы менен Ак Суу командасынын оюну. Эми Ак Суу командасы бардыгысы жаш жигиттер экен. Ушул эң улуусу ошо 85-жылкы Солтонов Улан, ушул 30 жашта, калгандары баарысы 92-жылкы, 91-жылкы, 95-жылкы, 96-жылкы балдар экен. Бул эми Кудай буйрса келечекте аябандай жакшы атактуу улакчылар боло турган команда. Эгерде ушул оюнун таштабай, булар эми ушул Оштон келбейт, Таластан келбейт, Нарындан келбейт, Чүйдөн келип ойноп турса буйрса жакшы аябандай оюндарды көрсөтөт деген ойдобуз. Ак Суу командасынын оюнчулары мына улакты басып алды эле, тилекке каршы аутка чыгып кетти. Бактияр буда ат алмаштырып минип алган экен. Бакыт кечиресиздер, Жолдошбек уулу Бакыт. Эртең бери ошо Карагашка менен ойноп атты эле. Азыр эми башка атты минген экен. Ошону оюндун жүрүшүндө балдар өзүнүн ыңгайына жараша аттарды минип атышат. Кыяз Ниязов чагылган деген ат менен ортого чыкты. Билесиздер, 3-1 туган. Солтонов Улан ошо Карагашка менен чыкты. Көтөр.
Неге биринчи жұп улақты тилекке каршы көтөрө алган жок. Экинчи жұп япончик менен азыр майлы баш ташы кирген экен. Ошо Бакыт Жолошбек уулу Аксу командасынын капитаны. Ташы дагы азыр мына байышка өткөзүп берди. Эми мүмкүн дагы бир улак ушу Байыш Ниязов өзүнүн командасына алып келет деген ниетте чабуулун баштады. Мынакей көрүп атасыздар. Тилекке каршы Байыштын ыргыткан улагы казандан чыгып кетти. Мынакей сиздер көрүп атасыздар, кээде ушундай болуп калат. Эми шашып жолса аябагандай күй менен келип ыргыткан улак ошо тай казандан чыгып да кетип атат. Бирок эми Достук командасына азыр убакытты чоюп ойногон эң эле туура тактикалардын бири болуп турат. Азамат Аксу командасы мынакей көрүп атасыздар, 2-3 рет кайталанган чабуулду токтотуп атышат. Ушу казандан улакты сууруп чыгып атышат азыр. Байыш Ниязов мынакей 17-0. Үчүнчү бөлүмдүн жарымын өтүп калды. Мынакей 11-чи минутта аяктап калды. Эсеп болсо 17-0. Байыш Ниязов өзүнүн командасына дагы бир улакты алып келди. Көрүп атасыздар, Бөлтүрүк деген ат экен. Бул ошол Достук командасында көптөгөн аттар алмашылган экен. Жакшы аттар алып келишиптир. Булар дагы ошол ар бир оюнда 2-3 улакты алмаштырып ойноп атышат. Аттарды алмаштырып ойноп атышат. Улам тандалган аттарды алып келишип, Кудай буйрса, ушул кийинки оюндарда аябагандай жакшы оюндар көрсөтөт болсо керек. Мындан да кызыктуу оюндарды. Бөкөнбаев Рамзат аракет кылды эле. Мына улакты көтөргөнгө азыр эми кайрадан эле Исаков Ильяс тилекке каршы улакты жакшы көтөргөнгө үлгүрбөй калды. Бактияр бул дагы мынакей Достук командасында 2 Бактияр ойноп атат. Бирөө Жапакеев Бактияр 5-чи номерда жана ушундай 7-чи номерда Талабек уулу Бактияр. Рамзат Бөкөнбаев рекорд деген аты менен мына чабуулун баштады. 18-чи улак. Он 18-0.
рекорд 22 беле, 21 беле. 22. Сакаула. Сусамы эмгичи. 22. Азмола. Рекорд побед. Побед onu. Эсеп 18-0, 14 минутага кетти. Да убакыт бар. Ошол Көкбөрү оюнда менимче эң эле көп салынган 22-23 улакка чейин салынып жүрөт. Азыр эми Достук командасында мен күчөтөр бар, ошол почти рекордду өзгөрткөнгө. Мына ошентип биринчи оюн жана биринчи оюндан чектетилүү 2 мүнөттүк Айып Мамыга 6 номерда Ак Суу командасынын оюнчусу Канатбеков Калыбек ошо одоно оюн ойногондуктан ошо калыс 2 мүнөткө чыгарды. Азыр эми убакыттагы бардык нерсе ушул Ак Суу командасына каршы болуп аткан кезде ошол Ак Суу командасы мындай одоно эреже бузуулар кереги жок эле. Азыркы ойноп калышты, бирок ошентсе дагы азыр Достук командасына Жапакеев Бактияр дагы 2 мүнөттүк Айып Мамыга чыкты. Эми тең-тең 3-3 болуп ойноп атышат. Дододон менимче азыр улак көтөрүлбөсө ушу жекеме-жекемеде улак оюн уланмакчы. 16 минутага кетти. Бул жерде Талайбек уулу Бактияр дагы кийинки аракет кылып атат. Ак Суунун балдары жаш болсо дагы аны азамат жигиттер экен, коркпой ошо улакты көтөргөнгө аракет кылып атышат. Исаков Ильяс кайрадан өзүнүн золотою менен 19-чу улакты алып барып салды. Эсеп 19-0. Достук командасы менимче ошол өзүнүн каршылаштарына бир да улак салдырбай отабыз деген бир үйдөгү даярдыктар менен келсе керек. Убакыт деле аз эле калды. 3 мүнөткө жетпеген, 3 мүнөт тегерегинде убакыт, 2,5 мүнөттүн тегерегинде убакыт калды. Кайрадан Достук командасы көтөрдү эле, Тилекке каршы убакыт түшүп калды. Эми мына кыяс Манас Ниязов Амадор менен барып мына 19 Майлыбашев Таши мурда мына кызыл кепка кийген улакчы. Ошентип 19-0. 19-0 Достук командасынын дагы да болсо өзүнүн улактарын ташып атышат, көрүп атасыздар. Мына аттар дагы, жигиттер дагы бардыгы келишкен, аябагандай чоң даярдык менен келгендиги көрүнүп турат. Мындан кийинки оюндагы ошол Бөрлүү командасы менен Аккула экинчи оюн ушу Бөрлүү командасы менен Аккула ат майданынан уюшулуп чыккан Аккула командасындагы оюну болмокчу. Талайбек уулу Бактияр биринчилерден болуп мына улакка эңкейип атат. 7 номерда бу дагы ушу Месси деген атактуу ат менен Кабылан командасында көптөгөн ийгиликтер жаратып жүргөн Кыргызстандын курама командасынын мүчөсү. Бу дагы спорттун чебери. Мына Бакуля Карышкыр деген аты менен
Karıştırmayın, açtırmayın. Жеке каршы Талабек уулу Бактиярдын чабуулу аягына чыкпай калды. Эми өнөктөштөр дагы байкабай калышты. 20-чы улакты салганга аракет кылды эле. Бирде Аксунун балдары улакты кайрадан Бакуляга жулдуруп жиберишкен экен. Bir минут убакыт калган кезде мына 20-чы казанга салгандай болушту эле. Ушул мына качканда Кудай дейт, кууганда Кудай дейт деген ушул Аксунун балдары булакты салдырып жиберишти. 20-0 Достук командасы бул беттеште эми эч кандай сөз жок лидер болуп чыкты. Азыр эми 15-20 секунд убакыт калган экен. Менимче ушул таймаштагы аягына чыгып калды окшойт. Достук командасынын биринчи бетачар оюну менен жана ошондой эле биринчи ийгилиги менен куттуктап кетмекчибиз. Биз болсо бирке тыныгуудан кийин ушу Бөрлүк командасы менен Ак Кулак командасынын оюнуна күбө болмокчубуз. Siz ben oynayamadım.